Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 17 октябрь 2024 жыл мен сіздерге Кара суу базарына жақын эле жерде жайгашкан Тельман айылынан сатыла турган өтө сонун бир үй тууралуу маалымат бермекчимин. Баардык шарттары бар экен, сонун үй тугандар. Срочно сатка чыгат. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Кара суу базарына жетпеген жердеги Тельман айылын билесиздер, сол тарапта жайгашкан. Ориентирди сиздер Тельмандагы мына ушул Саха деген баняга алсаңыздар болот. Ушул Саханын жанындагы көчөгө кирип 150 метр жүрүп, оң тараптагы 3-көчөгө кирсеңиздер эле сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ушул Саха деген баняга ориентирди ала бересиздер тугандар. Бул жака карап дальше жүрсөңүздөр Тельмандын центри, анан Кара суу базары болуп калат. Кирүү жолун түшүндүргөнчү жанагы сатыла турган өтө сонун үйдүн алдына дагы келдим. Мына бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Маалымат берип баштайм. Баасы жана эсин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин келип өзүңүздөр дагы да бир көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Тонар өтө сонун үй экен. Келесиздер, жашайсыздар. Өзүнө да эле салган даяр үйлөрдүн бири. Өздөрү бул үйдө 7-8 жылдан бери жашаптыр. Эми азыр Бишкекке көчүп аткан толугу менен. Ошол себептен гана сатып деп мага эси информация берди тугандар. Мына бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, төрт тарабы тосулган, кызыл китеби бар, документи так. Жери канча дей турган болсоңуздар, 6 соток. Условияларына келе турган болсок, таза суу бар, свет бар, агын суу бар, природный газ деле бар тугандар. Центральный канализация болсо эми келет экен. Себеп дегенде Тельманды билесиздер, толугу менен шаарга өткөрүлгөн, келечеги бар жер тугандар. Анан азыркы учурда бул үйдүн өзүнүн местный эки септиги бар экен тугандар. Мына чек арасын көргөзүп берейин. Ушул жерден башталат. Мына жерде варата, анан чоң үйү, анан ал жакта да кичинекей бир эшиги бар экен. Ошол жактан да үйгө прямой кирип чыгып турсаңыздар болот. Темирден менен тосуп сонун кылып жасап коюптур. Бул жакта скамейкасы дагы бар экен тугандар. Кыскасы үйгө сөз жок. Келесиздер, жашайсыздар. Салыпкансы ошол Бишкекке толугу менен көчүп аткан жумуштарына байланыштуу. Ошол себептен гана сатабыз деп мага информация берди. Ылдый тарабы бурчатка, бул жака бир 4 машина кең кирип атат. Сол тарапта 3 бөлмөлүү времянкасы жайгашкан, оң тарапта болсо 2 кабаттуу 5 бөлмөдөн турган үйү жайгашкан тугандар. 2 үй болуп калат айтканда. Ушундай түз жүрүп келе бересиздер тугандар. Анан эс айтты, өтө жакшы, өтө сонун проектте салынган үйлөрдүн бири деди. Өздөрү деле айтып өттүм, 7-8 жыл бул үйдө жашаптыр тугандар. Эми билесиздер, өзүнө да салгандан кийин бүт баардыгын жакшы качествода кылат. Эми шартка байланыштуу сатыш керек экен. Вариант абмен жолдорун сурапмын. Эми кийин келип өзүңүздөр айтып сүйлөшүп көрөсүздөр. Балки мына кылат, балки мына байт тугандар. Так, мына бул времянкасы. Бул 2 кабаттуу чоң үйү, 5 бөлмөдөн турат. Времянкасы 3 бөлмөдөн турат. Бул жакта 3 очок, самор, бүт баардыгы бар. Анан мына жакта тандыры. Бул жакта кошумча дагы эшиги бар экен. Кошуна тарапка дагы чыгып кетсеңиздер болот. Бул жагы дагы бир бош орундук, малкана кылып алсаңыздар болот. Же бир баня салып алсаңыздар болот. Варианттары көп тугандар. Азыр өчүртмөнөн мындай айланып көргөзүп коеюн. Мына тугандар, бул жагы барыңыздар эле билген склад, бирок бул жака кудай буюрса семейный баня пландаштырылган экен. Семейный баня кыласыздар мындай айтканда. Бул жагы мына сыртка жатканасы, тоокканасы, бул жакта дагы бир склад. Анан үйдүн арт жагы болуп кетет. Бул жагы огородтуу, көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилип, кадимкидей чоңоюп мөбөр кылган учур экен. Анан үйдүн төрт тарабы тосулган, бирок забордон сырткары бүт бардык тарабына 1 метр места эс атайын калтырыптыр тугандар. Мына ушундай караңыздар. Үйдүн короосу дагы бир башкача сонун экен. Өйдө тарабына эс, чөп же да бир отун башка нерселерди жыйып койсоңуздар болот тугандар. Ушундай сонун. Так, азыр мен мына кирип чоң үйүн көргөзүп берейин тугандар. 5 бөлмөдөн турат, бышкан кирпич менен тургузулган жакшы качестводагы үй. Так, үйдүн 2 местный септиги бар, анан 2 запасной кудугу дагы бар тугандар. Ошону жакшылап эске алып коюңуздар. Үйдө эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бир 90% буюм тайымдары баардыгы сиздерге калтырылат экен. Мына сөрү деле бар экен тугандар, ылдый тарабында баллон менен экен, жылат экен кадимкидей эки жака. Ушул сөрүн эле мисалы 100 миңге жасатканмын деп эс мага информация берди. Бул деле каалат экен.
Анан ал чоң үйүндө 5 кондиционер бар экен ар бир бөлмөсүндө. Алардын бардыгы сиздерге калтырылат туугандар. Мына бул жактан кирип келебиз. Мына бул чоң үйдүн кире бериши. Ага эшикти ачып кирип келебиздер. Киргениңиздерде ушундай коридору. Экинчи катка чыгып кетсеңиздер болот. Бүт бардыгы сонун. Отоплениянын батарейкалары орнотулган туугандар. Бул биринчи бөлмөсү, кухнясы. Өтө сонун, караңыздар. Бардыгы калат. Кондиционер 5 экен туугандар. 5 комнатасына бүт бардыгына акчаны аябай орнотуп коюптур. Отоплениянын батарейкалары бар. Топко аркылуу эле үйдү жылытып бересиздер. Кыскасы ушундай экен. 90% буюм тайымдар сиздерге калтырылат. Бул экинчи бөлмөсү. Ушундай кеңири болуп турат, сонун. Анан мына жагы под лестница, склад. Бул жагы мына ваннасы. Санузел деген. Ушундай. Сонун кеңири. Бардыгы жакшы. Мына лестница менен экинчи кабатка чыга бересиздер. Мына туугандар. Бул экинчи кабаттын биринчи бөлмөсү. Бул экинчи бөлмөсү, караңыздар. Бул детский экен, киргенде эле көрүнүп турат. Ушундай. Өтө сонун, мага жакты. Мындай таппаза, аппак, сонун үй. Мындай бир эч кандай бир косягі деле жок. Кийин келип көрүп кетсеңиздер. Мына туугандар, темир эшикти ачып кирип келе бересиздер. Бул времянкасы 3 бөлмөдөн турат, ушундай чоң коридору менен. Отоплениянын батарейкалары айтып өттүм, 2 кабаттуу үйүндө, бул времянкасында бүт бардык бөлмөлөрүндө, коридорлорунда отоплениянын батарейкалары орнотулган. Кийин от жагып эле кеңири жылытып бересиздер туугандар. Ал жагынан проблема жаралбайт, ошону жакшылап эске алып коюңуздар. Мына туугандар, бул дагы бир биринчи бөлмөсү. Наркы үйдө деле, берки үйдө деле өзүнүн санузели бар. Сыртында ажатканасы деле бар туугандар. Караңыздар, сонун болуп турат. Бул жанагы печкасы, ошол жерден от жагып үйүңүздөрдү жылытып бересиздер. Природный газ деле бар. Кийин природный газды деле мындай жандырып койсоңуздар, үй өзү эле жылый берет, билесиздер, аны деле. Особо көп деле расход болбойт. Мына туугандар, бул экинчи бөлмөсү. Бул экинчи бөлмөсү болду. Анан бул жактан мындай чыгып туруп, бул жака кире турган болсоңуздар, үчүнчү бөлмөсү болуп калат. Отоплениянын батарейкалары бар туугандар. Эмнеге отоплениянын батарейкаларын көргөзүп атам? Бул жакта көбүнө кызык болот, үйдү кантип жылытабыз деп. Менимче көрдүңүздөр, 2 үйдө тең, чоң үйүндө тең, кичинекей үйүндө тең отоплениянын батарейкалары бар экен туугандар. Ушундай туугандар, колдон келишинче маалымат бердим. Үйдүн баасын айтайын, канча дей турган болсоңуздар, 250 миң сомго, 250 миң долларга бааланды. Анан жакшы кеми бар туугандар. Ээсине чаласыздар, келип көрүп, судулашып, сүйлөшөсүздөр.